Кийинки оборудование бул. Буну кое турайынчы. Пока что мына жактан иш баштайлы. Свеча ключ жок бар? Урлап бар. 19. Так, 21 экен, а? 20. Так, мына мультиметр кимдики эле? 21 экен. Так, эми карайбыз. Ага, керек ба? Эми бизде кийинки иш бул жерде мынандай го. Силовой контролька. Силовой контролька менен биз текшеребиз. Кыстаргычын минуска, же болбосо жылтырап турган темирге тийгизсек да болот негизичи. Мына болтка деле тийгизсек болот негизи. Анан контрольканы өзүн текшерип алабыз негизи. Азыр менде эч нерсе көрсөтпөйдү. Так. Эч нерсе көрсөтпөдү. Мына темирден эч нерсе өтпөдү. Себеп дегенде мына жер каучук экен да. Оор эле катырып коюпбуз. Так, биз массага эле катырабыз. Бизде контролька иштеп атат. Биз бул контролька менен биринчи очередде предохранительдерди текшере алабыз. Предохранительдерди, бул башын текшердикпи, кийинки башын сөзсүз түрдө текшеребиз. Себеп дегенде бул башын текшердик, кийинки башын текшере турган болсок, Бирөө слабый экен, а? жок. Бул башы күйүп атат, бул башы күйбөй кала турган болсо, анда предохранительдин ортосунан абырып үзүлгөн предохранитель. Кийинки предохранительдерди деле ошентип текшерип келебиз. Мисалы, азыр мына күйгөн жок, мына күйгөн жок, мына күйгөн жок, мына күйгөн жок. Себеп абырып эмес. Зажигание өчүк да бизде. Ошон Ага, эмнеге күйгүзүп койсом экен барып. Жок, бул плюс кандай? Аркы жанып кетти. Мынанын иштеп атканын текшердим ба? Бул центральный да бул. Центральный. Силовой. Так, текшердим. Иштеп атат. Иштеп атат. Иштеп атат. Иштеп атат, катарынан текшерип кетет. Нол иштебеди. Нол иштебеди. Булар неге иштебегенин азыр айтып берем. Ага. Булар иштебеди мына. Мыналар неге иштеп атат, мыналар неге иштебей атат деген суроо берип карашыңыздар мүмкүн. Мыналардын питаниясы реленин 30-уна, мындайча айтканда, релеге чейин питания берип калган предохранительдер. Релеге чейин питания берип калган предохранительдер. Реледен кирип туруп бир детальга чип кечирет, например, бензин насоска же бир детальга. Бул релеге чейин питания берип калган токторго, мындайча айтканда, Могу күйүп калгандарбы? мына күйүп аткандар, күйүп аткандар. Эми реле туташтырганда дагы түшүнөбүз. Эми бул жерде питаниясы жоктор реледен кийин питания алып иштегендер болот да. Пока что реле плюсту өткөрө элек бул жактачы. Реледен кийин питания алып иштегендер. Пример азыр биз фараны жага турган болсок, мыналар иштейт да. Пример, жөн эле көрөбүз. Фараны жага турган болсок иштей турган. Мисалы, бир эле фара эмес коем, бул жерде системалар бар. Наркыныкы, беркиники деген системалар, кайсыда токчок болуп атат, пример. Кайсыда токчок болуп аткан болсо, зерикпей чыгарып деле мында алып текшерип кое бергенибиз жакшы. Алып чыгарып текшерип кое бергенибиз жакшы. Бүтүнбү, бүтүн эмеспи? Жарыкка карап кое бергенибиз жакшы. И плюс бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6-чы эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-чы, High BM дейт, RH, High BM. Оң жактагы дальний фаранын предохранитель экен да, мындайча айтканда. Оң жактагы дальний фаранын предохранитель. Демек, реледен кийин чыккан питания да бул. Биз фарды, дальний фарды жаккан учурубузда анан бул жерге питания пайда болот. Ага чейин жок. Так, эми бизде дагы контрольканын белгиси, ушул эле контролька. Мисалы, релелерди текшерип карашыбыз мүмкүн. Релени текшергенде, мисалы, мына хорн реле дейт. Хорн реле. Хорн деген бул звук деген нерсени түшүндүрөт, сигнал. Реле, хорн. Реленин бирөөсүнөн питания кирип, кийинкисине чыгып кетиш керек. Мисалы, 30-дан кирсе питания, 87-ден чыгып кетиш керек. 87-ден кирсе, 30-дан чыгып кетиш керек питания. Ушул экөөнүн бирөөсүндө питания болуш керек мен сайган учурда. Азыр 30-да питания бар. 87-ден сигналга ток чыгып кетет.
87'de эч нерсе болбойт пока что. И мына жерден текшергенибизде замокты ачкандан кийин плюс пайда болуш керек. 86 ал. 86. 85'inde 85'inde. 86'da плюс пайда болуп аткан болсо 86-85 деген булар управляющийлер, команда бере тургандар. Демек биз мына жерден 86'da плюс бар, анда бизди релени сигнал иштеш үчүн релени минус башкарат рульдан. Так, азыр сигналды бассак, мына контрольга өчүп күйүш керек. Басып көрөчү. Эгер ток бүтүн болсо. Бар. Все, кел.